бул миллионерлер. Мен эми Асанова Фатима Алиевна мен болом. Конечно, мен көп сүйлөбөйм, аз эле. Мен бул бизнес чөйрөсүнө пенсияга чыккандан кийин кириштим. Мына 10 жылдан ашык убакыт ушул ишти аркалап келем. Азыр эми өзүңүздөр билгендей дүйнөлүк деңгээлдеги бизнес тренермен. Кыргызстанда да бир топ компанияларда иштедим. Бирок акыркы күндө менин окуучум Токтосунова Назгүл экөөбүз чет мамлекетте иштеп жүргөнбүз. Азыр деле иштеп атабыз. Кандайдыр бир күнү ушул Кыргызстандын компаниясы тууралуу айтылып калды. Келип, көрүп, угуп, анан ушул жерде байланып калып, мына 1 жылдык мааракесинде алдыңыздарда турам. Байланып калганымдын эң себеби мага Алтымышев агайыбыздын продукциясы, жана ошол кишинин жаркын элеси ушул жерге байлап койду десем, мен жаңылышпайм да. Мен азыр ошол чет мамлекетте деле ошо башка чет элдик мамлекеттерде иштедип, ошол жакта чоң тренингдер, мероприятиялар, семинарларды өткөрүп, башка мамлекеттин компанияларын дүйнө аралык деңгээлге чыгарып, ошол жерде закондоштуруп иштеп келчү. Бирок ушул Кыргызстандын компаниясына калышым патриоттук сезим болду. Эң чоң дагы бир көрсөткүч бул жердеги таза, так, тунук иштеген Айнура Райымжановнанын иши дагы байлап калды десем туура болот да. Себеби көп компанияда иштеп, мен андай тазалыкты көргөн эмесмин да. Азыр эми ошол Алтымышев агайыбыздын бир элесине жана кыргыз калкына жазган бир ырым бар эле, ошону сиздерге тартуулап коеюн. Тармак иш бул бизнестин булагы, дары-дармек эң негизги куралы. Буга чейин таң-таңдадык жакшы эле, калайык кал, көңүл коюп угалы. Ар түрдүү компаниялар келе берди, элге түрдүү дарыларын бере берди. Үмүт кылып, оорудан айыгам деп акча салып, алданып кала бердик. Өйдө төмөн чуркадык, дары саттык, чет элдик сүткорлорду чогуу бактык. Ден соолук жок, акча да жок, кагылып, карызга белчебизден дагы баттык. Араңарда муну билген болсо керек, айтайын айтчы сөздү анда демек. Кыргызстанда компания ачылганга бүгүнкү маареке өзү себеп. Мен силерге жакшы кабар жеткирейин. Жок эле мындай нерсе мен билгенден. Азыр мына Refresh Life'дын дарылары Кыргызстандын касиеттүү чөптөрүнөн. Илгери бальзам деген чыккан эле, пайдасы бар, ден соолукка өтө керек. Курамында дары чөптөр кошулуп, Алтымышев агайыбыз элге деле кылган экен. Бирок да муну менен чектелбестен көптөгөн ачылышты жасап келген. Калкынын камын ойлоп эмгектенип, эртелеп рецепт жазып кеткен экен. Академик Алтымышев осуятын шакирттери улантып иштеп келет. Ден соолукка пайдалуу дарылары ушул күндө 60-тан ашып кетет. Баракелде болчалар болсун.